Бүгүндөн тарта жала жабууга жана мазактоого айып салган мыйзам күчүнө кирди. Эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат таратты делген адамга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65 000 сом айып пул салынат. Жалпы момунда каражаттарында интернет сайттын баракчасында адамдын ар намысын, беделине шек келтирген мазактоо сөздөр менен атайлап кемсинтүү, бул жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүч, бул 20 000 сом, юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүч, бул 65 000 сом. Жана дагы экинчи абзац кошулуп атат, бул адамдын ар намысына шек келтирген, беделине шек келтирген маалымат, жалган маалыматтарды билип туруп таркатуу, бул деле ошондой 200 эсептик көрсөткүч, бул 20 000 сом, юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүч, бул 65 000 сом болуп жатат. Кыргыз Республикасында адамдын ар намысы абсолюттук жана кол тийгиз. Ар бир адам жеке турмушунун кол тийгиздигинин корголушуна укуктуу. Эч кимдин инсандын абирине, ар намысына доо кетиргенге жана аны кемсинткен, жалган маалыматтарды таратуусуна жол берилбейт. Жаңыдан ишке кирген мыйзам жабыркаган адамдардын укугун коргоого багытталат жана мыйзам арыздын негизинде иштейт. Эгерде жаран ушундай фактылар менен жабыркап укук коргоо органдарына кайрылган болсо, анда укук коргоо органдары биринчи териштирүү иштерин алып барып, ошонун негизинде протоколдор толтурулуп, андан соң сотко өткөрүлүп берилет. Фейктер же башка аккаунттар менен кирген болсо, мен бул жерден да жарандарга айта кетейин, андайларды токтотуш керек. Буга чейин фейк аккаунттар болсо жабыш керек, өчүрүш керек бунун бардыгын. Себеби информациялык технологиянын өнүгүшү менен биздин укук коргоо органдары өзүңүздөр күбө болгондой эртеби кечпи фейктердин баарын таап чыгууда. Анткени аны табуунун бир канча жолдору бар. Буга чейин укуктук негизи жок болсо, азыр арыз түшкөндөн кийин аны да таап чыгат. Ошондуктан бул туура сын пикир, сөз эркиндиги бул калат, бул кепилденет. Бул жала жабуу, мазактоо менен сөз эркиндиги, сын пикир бул такыр эки башка көрсөткүч. Коомчулукта интернеттеги жалган жалаа үчүн айып пул салган долбоор катуу талкууга алынды. Эл өкүлдөрүнөн баштап бул мыйзам сөз эркиндигин чектейт деген коркунучтар эске алынып, бир катар мисалдарды келтиришкен. Албетте аталган мыйзам долбоору учурдун талабына ылайык келерин, соц тармактарды жана интернетти тартипке салууга мезгил келип жеткенин билдирип, колдогондор да четтен табылган. Анан сөз эркиндиги эле биз коомчулукта көп көрүп атпайбыз, мынандай, тигиндей деп мындай жала жабып, туура эмес айтып, же болбосо иштеп аткан адамдарды каралап, иштебей атат, жеп кетти, анан туугандарын алаштырып койду, мынандай деп жандай болжолдуу эле айта берген да, коомду дүрбөлөңгө салыпчы. Эми азыр мына иретке келип, тартипке келип калды. Эми ошондо бир аз тыйылат деп ойлойбуз. Бул бардыгы мындай калктын руханий жактан мындай соо болушуна түрткү болот да. Анткени жаладан, туура эмес маалыматтар адамдар стресске түшөт. Адамдын бир адам жөнүндө ой өзгөрөт, аны деген коомдо абири бар, аны деген коомдо орду бар да. Ошо бардык нерсе ошо адамдын коомдо ордуну сактап калууга негизделген. Мисалы, бул мен ойлобойм, что президентти же болбосо бир атайын чиновниктерди эле коргоо үчүн кылынды деген мыйзамдан алыспыз да. Анткени бул мыйзам жалпы жарандарга да тиешелүү да. Жалган сүйлөө, жалган маалымат таратуу, мазактоо динибизге да туура келбеген көрүнүш. Жогорку деңгээлдеги мусулман тилинен, колунан да башка бирөөгө зыян келтирбеши керек. Бул кечиктирилгис күнөө болуп саналат. Албетте, бирөөнүн мисалы абирин төгө турган, же болбосо уят кыла турган, же болбосо жала жабыла турган сөздөр бул башка адамдарга зыян келтирет. Анын үчүн чоң күнөө жазылат. Бул күнөөлөр мисалы адамга кылган зулум болуп эсептелинет да. Мындай күнөөлөр мисалы кечирилиш үчүн бир эле тооба жетиштүү эмес экен да. Адам эгерде башка бир инсанга зыян кылып койгон болсо, бул мисалы ушактап адамдын уят кыла турган, намысын элдин алдында бир төгө турган сөздөрдү таркатуу дагы бул адамды өлтүргөн менен барабар деп айтылат Курандачы. Өтө чоң күнөө болот. Андан кутулуш үчүн бир тооба жетишсиз деп айтылат да. Ошол кимге зыян берген болсок, ошол адам өзү кечирмейинче Кудай дагы кечире албайт дейт. Ошол Кудай таала кечирбейт дейт. Анткени ошол зыян тарткан адам өзү ошол адамга барып кечирим сурап, анын ыраазылыгын тапкандан кийин, анан кийин Аллах Таалага тооба кылат экен да.
Жалган жалаа үчүн айыпка жыгылган адамдан өндүрүлгөн каражат түздөн-түз мамлекеттик казынага түшөт. Бул тууралуу Юстиция министрлиги билдирет. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.